Кыямат күнү сиздин балаңыз сизден тарынат. Азыр балдарды 1-июнь майрамы деп ар жакка бер жакка алып барабыз, оюнчук алып беребиз, паркка алып барабыз, туурабы? А бирок эң негизги нерсе башка. Кыямат күнү бала ата-энеден тарынат. Баласы атасынан кача турган күн, атасы баласынан кача турган күн. Бири-бирибизден качабыз. Балаңыз Алланын алдында кыямат күнү суроого келген кезде Аллах Тааландан сурайт: "Сен эмнеге намаз окуган жоксуң?" Ошондо балаңыз эмне деп жооп берет, билесизби? "Мен билген эмесмин. Мен ата-энем мага үйрөткөн эмес. Эң биринчи апам үйрөткөн жок" деп апага баардык шылтоону, баардык күнөөнү апанын үстүнө жүктөйт. Анткени азыркы жашоодо дагы баласы апасын дайыма күнөөлөйт. Эмнеге сумкама муну салган жоксуң? Эмнеге мени ойготкон жоксуң? Чоңу да кичинекей да айырмасы жок, баардыгы апасын күнөөлөйт. Кыямат күнү чоң суроо болот. Кандай эле балаңызга тиш жууганды, кол жууганды, тамак ичкенди үйрөтөсүз го? Дал ушундай намазды үйрөтүш керек. Намаз үйрөтүш бул эң жогорку деңгээлдеги бул жоопкерчилик. Ал эми балаңызга намазды үйрөтүш үчүн өзүңүз намазды биринчи үйрөнүшүңүз керек. Сиздин намазыңыз туурабы? Текшерттиңиз беле? Мен сизди намаз боюнча акысыз сабагыма, вебинарыма чакырам, сөзсүз катышыңыз. Сабакты күнүгө өткөрүп жатам. Катышуу үчүн ошол ссылка аркылуу өтүңүз.